Курсан Ахматов апкан айылынан атайын эт сатып алууга келген. Ал той өткөрүү үчүн бодо малдар кымбат сатылып жаткандыгына байланыштуу анын ордуна эт алып той өткөрүүнү пландаган. Учурда ал эттин кымбат баада сатылып жатканына кейип турган чагы. Базар кымбат болсо ham алабыз, жан жок. Мал кымбат да. Мунун көрө этел алган жакта. Бутан овазы 45 миң 50 миңге алса, мунун көрө 8 миңге алып мына 20 миңге жетет да. Базардан кичине кылып берет. Базарларда айрым эт сатуучу дүкөндөрдө эттин баасы кескин түрдө көтөрүлүп кетти. Маселен, кой этинин баасы 450 сом болсо, ал эми уй этинин баасы 400 сомдон сатылууда. Сатуучулар бодо малдардын кымбат баада келиши жана ошондой эле чет жактарга экспорттоо себеби дешүүдө. Базарда мал кымбат, башка жакка Өзбекстан, Тажикстанга кирип кетип атат да көп малдар, Анан биз базардан мал алсак 450 сомдон сатайык десек эми көбүлөр актабай атат. Акташ үстүндө бир малга базарга соодан кылсаң бир малды 15 миң кылсаң бирөө келип башка жактан келип 16 миң 17 миңге алып кетип калат да. Анан эттин ценасы көтөрүлүп кетет, өсүп кетет да. Ошого байланыштуу эле эттин ценасы өсүп атат да. Биз мына арзан саткыбыз келет базарда, элге кыйынчылык болсун дейбиз. Цена ашып кетет да, базарда мал ала албай атабыз. Айыл чарба, тамак аш жана мелиорация министри айрым азык-түлүк продукциясынын бааларын жөнгө салууну жана социалдык жактан маанилүү товарларды экспорттоого тыюу салууну сунуштаган. Анда дээрлик 13 керектүү товарга чектөөлөр киргизилген. Сыртка чыгып жаткан бодо малдын ордуна союлган этти чыгаруу менен өлкөнүн экономикалык потенциалын бир эмес бир нече жылга жогорулатууга болоорун белгилеген. Көбүнчөсү мындай ургачы малды азыр ташып кетип атат да, түрүлүп. Бирок биздин бөгөт этке коюлган эмес. Этти экспорт кыла берсе болот. Ошону мындай баары жакшылап мындай эске алабыз керек болот да. Биздин эң чоң көйгөй ушул башка өлкөлөргө мына ургачы мал кетип калып, кийинки жылдарда биз асыл тукум малды көбөйтөлү деген программабыз бар. Биз көбүнчөсү дыйкандар азыр сатып атат, жакшы баа болуп атат деп туруп ургачы малын сатып ийгенде дагы бул жылы кичине акча көбүрөөк болот, бирок эмдиги жылы акча болбой калышы мүмкүн алардачы. Анан анткени ар бир ургачыдан биз мындай приплата алабыз да. Бир жыл жөнүндө ойлонбой, кийинки 3-4 жылга ойлонуш керекпиз. Ошон үчүн бул чечимге келдик. Баткен шаарында 10дон ашуун эт сатуучу жайлар бар. Алардын айрымдары учурда жабык. Мындан улам бодо малдарды чет жакка экспорт кылууну азайтуу керек экендигин адистер да белгилөөдө. Ал эми айрым продукцияны экспортко чыгарууга тыюу салуу боюнча жарлыкка премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койгондон кийин күчүнө кирет. Нурзат Кабылжан кызы, Медер Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары.